Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто саясий коомдук ишмер Тойгонбек Калматов. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы. Тойгонбек агай, учурда коомчулук арасында болобу, саясатта болобу, баш мыйзам тууралуу аябай кызуу талкуу болуп атат. Сиздин көз карашыңыз кандай? Кайырлуу күн, урматтуу замандаштар, мекендештер. Учурда өлкөбүздөгү саясий кырдаал боюнча ой толготуп, өздөрүнүн пикирин, сунуштарын айтпаган жарандар аз болсо керек. Себеби 30 жылга жакын басып өткөн тарыхыбызда жарандарыбыздын, элибиздин үмүтү, тилеги орундалбастан, мамлекетибиз өнүп өспөй, стагнацияга кабылып, элибиздин турмушу барган сайын төмөндөп, начарлап бараткандыгы бул ачуу чындык. Ушул учурдан пайдаланып, баш мыйзамга керектүү өлчөмдө толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизип, ошонун негизинде өлкөбүздө орун алган коррупция менен күрөшүүнү, системный реформалоону жүргүзүүнү, сот системасын, укук коргоо органдарын, андан башка дагы мамлекеттик структураларды өзгөртүү менен ушул турмушубузду бир оңдоп аларбызбы, мамлекетибиз башка мамлекеттер сыяктуу бир өнүп өсүп кетеби деген жакшы бир ой тилек менен элибиз ушул чоң саясий кампанияга катышып атат. Бул муну туура түшүнүшүбүз керек. Биринчи эле суроо туулуп атат. Ушул баш мыйзамды өзгөртүү, толуктоо киргизүү керек беле деген. Мен өзүмдүн жеке пикирим сөзсүз керек болчу. Себеби баш мыйзамдын бир топ беренелери бири-бирине карама-каршы келип, негизинен Кыргызстанда демократиянын, мыйзамдуулуктун, кала берсе калыстыктын орношуна мында бир тоскоолдуктар болуп, айталык бүгүнкү күнү ошону өзгөртүү учурдун талабы десем жаңылыштык болбойт. Муну деталдаштырып көп жолу айтылды, аны мен кайталап отурбастан эле айтарым, эгерде бул конституция бүгүнкү талапка, бүгүнкү учурдун талабына жооп бере турган болсо, 4-5 октябрдагы элдик төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, болбойт болчу. Мунун бардыгы биз дайыма результатына карата негизинен баа берип келатабыз. Ушулардын баардыгын аңдап келгенде, действительно бул баш мыйзамды оңдотуп, түзөтүп, бүгүнкү элдин талабын, суранычын, үмүтүн актай турган деңгээлде жаңы баш мыйзамды кабыл алышыбыз бул учурдун талабы болчу. Мына ошонун негизинде бүгүн түзүлгөн конституциялык комиссия өзүнүн ишин баштап атат, иштеп атышат. Алардын иштери менен бир топ таанышмын мен, бир топ продуктивный чечимдерге, продуктивный өзгөртүүлөргө, толуктоолорго барышты. Бирок ошого карабастан, ушул коомубузда ушул жагдайды кабыл кылбаган, муну каршы өз пикирлерин айткан көбүнчө жаштарыбыздан, саясатчы жарандарыбыздын позициясын бүгүн анчалык түшүнүү оорураак болуп атат. Себеби элибизде, өлкөбүздө канчалык тезирээк стабилдешип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып калсак, биздин коңшуларыбыз, стратегиялык партнерлорубуз, дүйнө алкагындагы мамлекеттер ошончолук тезирээк таанып, мамилени орнотмок. Ал эмес эл аралык финансовый институттор дагы өздөрүнүн жардамдарын берип, кеп кеңешин берип, мында бир мамилени кайра калыбына келтирсек болот болчу. Бирок мына ойлоп көрүңүз, эгерде бир семьяда тынчтык болбостон эртеден кечке чейин жаңжал болсо, үй бүлөдө, ал семья менен анын коңшулары эч качан мамиле жасабайт. Мамлекет деле примерно ушундай. Эгерде иш ара бир консенсуска келип, ынтымак болуп, тынчтыкты орнотуп, келечекке мындай бир чоң саясий калыс кадам таштаганга аракет кылбасак, анда мамлекеттер бизди таанышы кыйыныраак болот. Мындай процесс көпкө чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мына ошол баш мыйзамдын бир топ беренелери, негизинен айтканда, мына мурун 114 берене болсо, 9 раздел болсо, азыр кичине компоновать этип 105 беренеден 5 разделден түзүштү. Бул мага как экономист катарында, саясатчы катарында абдан разделдер багы жагып атат. Себеби биз союзда тарбия алып калган, тем более партократ десем да болот, өзүмдү мен андан эч качан намыстанбайм, уялбайм. Ошол маалдарда баягы коомдогу негизги талаптарды, негизги багыттарды компоновать этип,
Вот абдан конкретный мындай бир юридикалык документтерди даярдап ошону менен өсүп өнгөнбүз. Вот ушул багытта бүгүн ошол жолдо кайталагандай сезилип атат. Мен аны толук колдоймун. Учурда жансыз жана жандуу саясатчылардын ортосунда ушул баш мыйзамга карама каршылыктар же болбосо тирешүүлөр күч алып атат. Бунун жыйынтыгы жакшылыкка алып барып же жамандыкка алып барып койбойбу? Мунун эми, конечно, мындай бир караганда жакшылык эмес. Аны жакшылык деп айтканга болбойт. Бирок бул өзүнүн баягы мыйзам талаасына түшкөнгө аз эле убакыт калды. Мана бүгүн эгерде 4-5 болсо, 4 болсо, значит 10 январда биз президентти мыйзамдуу шайлап алсак, эл кимге добушун берсе, кимди көксөп, кимге өзүнүн тагдырын келе турган периодко байланыштырса, ошол киши президент болот. А президент шайланары менен биз мыйзам поля талаасына келдик деп эсептейбиз да. Андан кийинки процесстер боло берет. Президент шайланары менен мына коңшу мамлекеттердин жетекчилери дагы, эл аралык экономикалык институттар дагы өздөрүнүн пикирлерин айтып атат. Эгер президентти мыйзамдуу, таза, мына элки баш мыйзамдын негизинде шайлап алсаңар, биз силерге жардам беришке, силерди ушул кыйын кризис акыбалдан чыгып кетишке жардам беребиз. Берип да келгенбиз. Мындан кийин дагы кеп кеңешибиз менен, жардамыбыз менен сөзсүз жардамга барабыз деген убадаларын берип атышат. Эгер мунун баарын эске ала турган болсок, буйруса биз Кыргызстан тез эле мыйзам полясына отуруп тынчтыкка келебиз деген оймун. Бирок ошонго чейин талаш тартыш болуп атат. Бул эми естественный нерсе. Ансыз болушу мүмкүн эмес. Бирок мен ошол жарандарга кайрылып айтаар элем. Эгерде Кыргызстандын элдери сиздерге кымбат болсо, эгерде ошолардын келечектеги кызыкчылыгы силерди абдан түйшөлтсө, анда тезирээк консенсуска келип, ынтымакка келип, бир жакадан баш, бир жегинен кол чыгарганга аракет кылалык. Кыргызстан бизге керек, кыргызстандыктарга керек. Кыргызстандын эли бизге керек. Элибиз болбосо, мамлекетибиз болбосо талашып тартышкандын кимге кереги бар? Азыркы ситуацияда терең системный реформа жүргүзүш үчүн, жана айткандай, сөзсүз баш мыйзамды реформалап, керектүү беренелер менен толуктап, алымча кошумчасы менен ошону жетектеп, бир топ жылдарга чейин башка элдерге окшоп көп эле өзгөртпөстөн, мына биз 9 жолу өзгөрттүк. Бул 10-чу жолкусу. Ал эми Кыргызстан жашаганы боюнча алсак 12 конституция менен жашап атабыз. Ошонун 9-у ушу 30 жылдын ичинде болуп аткан өзгөртүүлөр. Эми ал өзгөртүүлөргө бир ооз токтолсок, алар кимдир баягы кызматка келген инсандардын бийлигин чыңдаш үчүн, алардын кызматында толук сакталыш үчүн, ошондой багытта гана өзгөртүүлөр болсо, азыркы өзгөртүү бул акыйкатта элдин инициативасын эсепке алуу менен, элдин талабын, элдин каалоосун эсепке алуу менен, ар бир жарандын айткан сунуштарын комиссия тактап аныктап, ошолор мыйзам чегинде болсо, ошол конституциянын мындай бир тазалыгына себепкер же ошонго бир жардам бере турган болсо, ошону кабыл алып, киргизип, оңдоо түзөтүүлөрдү киргизип атат. Мен ушул жагынан дагы бир жолу аксакал катарында кайрыларым. Мына урматтуу аксакалдар, урматтуу жаштар, орто муунтун өкүлдөрү, Кыргызстанды сактайлык. Кыргызстан азыр өтө терең кризисте, и саясий, экономикалык, социалдык кризисте турат. Эгерде учурду аңдап, сезип, ушунга жараша кадам таштап, тезирээк жанакындай бир ынтымакка келип, мамлекетти кризистен чыгарып кетпесек, анда кылымдар боюнча ата-бабаларыбыз бизге эстафета катарында таштаган эгемендүү өлкөбүздү сактап калышыбыз кыйын болуп калат. Себеби өлкөдө, дүйнөдө көрүп атасыңар, глобализация процесстери кетип атат. Бул деген көп мамлекеттердин тагдыры, көп элдердин тагдыры чечилип калышы мүмкүн. Ошонун катарында кээ бир дүйнөлүк серепчилер айтып атат, Кыргызстан да ошонун катарында бар деп. Мени абдан жүрөгүмдү оорутат ушул. Ар бир инсан бирдекени айтыштан мурун, талашып, тартышып, туура эмес пикирлерди айткандан мурун, ушул жагдайда кичине ой толготуп, ойлонуп, анан кийин бир чечимге, анан бир талаш тартышка кирсек деген ойдомун. Тоюнгонбек агай, акыркы учурларда саясатчыларда дегире кыргыз коомчулугу дагы саясатташып, Кыргыздын үрп-каада салттарын, улуттук идеологиясын унутулуп бара жаткан айда. Бул ушуларды биз кайра эле кыргыз элинин айкөлдүгүнө, баягы тынчтык өкүм сүрө турган
абалына кантип алып келебиз? Абдан туура, жакшы суроо бердиң. Биз кыргыз эли, Кыргызстан эгемендүү мамлекети башка дүйнөдө өсүп өнүккөн мамлекеттердей түрдүү экономикалык фракцияларды басып өткөнүбүз жок. Дегеним кул өлүүчүлүк, феодалдык, капиталисттик, империалисттик стадияларды басып өткөнүбүз жок. Биз коңшу бир тууган элдердин, мамлекеттердин жардамы менен бир формациядан экинчи формацияга ыргып секирип өткөндөй эле болуп калдык да. Ошон үчүн биз көп нерселерди аңдап, баалап, аны бактаганга жете албай атабыз. Мына биздин азыркы конституциялар, муну да мен ачык айтып коеюн, бул батыштын эксперттеринин, батыштагы ушул багыттагы мындай бир аты чыккан, мындай иштеп аткан инсандардын советтери боюнча, алардын көрсөтмөлөрү боюнча кабыл алынып калган десем жаңылыштык болбойт. Сиз абдан туура белгилеп атасыз, Кыргыздын каада салты, үрп адаты, анын маданияты жана башкалары эсепке алынбай калган. Бирок ойлонуп көрүңүздөр, урматтуу жердештер, кыргыз эли дүйнөдөгү эң тарыхый эски элдерден, мына кээ бирлери 3000 жыл деп атса, кээ бирлери андан да көп жылдарды айтып атат, кыргыз эли болгон, даже коңшулар болбогон периодто деп. Значит, ушунчалык тарыхый чоң мөөнөттү басып өткөндөн кийин аны сактаган, аны ушул азыркы деңгээлге чейин алып келген, мында бир талашсыз бир мыйзам ченемдиктер болсо керек да. А мен ошол мыйзам ченемдиктерди айтар элем, бул каада салт, үрп адат элди сактаган. Биз ушул баш мыйзамга дагы ушул багытта мындай бир абдан кылдаттык менен, абдан инвентаризациядан өткөрүп, мурунку баалуулуктарыбыздын бүгүнкү талапка, бүгүнкү өсүп өнүгүүгө үндөш, жолдош болгондорун баш мыйзамга киргизип, алардын жардамы менен үрп адатты, каада салтты сактап, андан ары өркүндөтүп, ушул багытта иштесек өсүп кетишке мүмкүнчүлүк бар. Өсөбүз, мындай шартыбыз, мындай базабыз, мындай мүмкүнчүлүгүбүз бизде бар. Бүгүн эле ушу биздин жергиликтүү ММКлардын бирине АКШ элчилигинин өзүнүн пикирин билдирди да. Ушул АКШ болобу же башка мамлекеттер болобу биздин Кыргызстандын ички саясатына кийгизишкенге акысы барбы? Бир сөз менен айтканда акысы жок. Бирок кичине талдап келсек, азыр дүйнөдө глобализация болуп атат деп мен бекер айткан жокмун. Абдан чоң өнүккөн, өскөн мамлекеттер өздөрүнүн таасирин чабал мамлекеттерге, кичине мамлекеттерге же өсүп өнүгүп аткан мамлекеттерге тийгизүүгө аракет кылганы бул ачуу чындык. А чоң мамлекеттер деп кимди эсептейбиз? Мына Европадагы мамлекеттер, Америка, Россия, Кытай деген. Тем более бул мамлекеттер бизге айрыкча Кытай, Россия, Америка абдан стратегиялык кызыкчылыгы, мындай кесилишкен, жанакы кесилишкен полияда турабыз десем жаңылыштык болбойт. Ошон үчүн мамлекеттин өкүлдөрү баягындай бир аракет менен жардам беребиз дегенде мындай менен өздөрүн ориентировать эткенге аракет кылышы мүмкүн. Бирок бул туура эмес. Бул оондо дагы башка мындай бир мыйзамдуу каралган мыйзамдарда дагы башка бир мамлекеттин ички саясатына болгондо дагы ички өнүгүп өсүүсүнө тийишүү, жанга таасир берүү, жанга аралашуу бул абдан туура эмес. Мейли чоң, мейли кичинекей мамлекет болбосун. Себеби мамлекеттин тагдыры элдин тагдыры. Муну ошол эл өзү чечиш керек, мамлекет өзү чечиш керек. Ал эми эгерде биз өзүбүз мындай айткандай ынтымакка келип, ушул багытта бир топ иштерди, алгылыктуу иштерди жасап, өсүп өнүгүү жолуна түшсөк, мен ишенем, дүйнөдөгү чоң мамлекеттер дагы канчалык чоң болбосун сөзсүз мамиле жасайт. Себеби өзүн сыйлаган инсан менен башкалар эсептешет. Аны менен обязательно, значит, мындай бир байланыштарды, ар багыттагы байланыштарды түзүүгө аракет кылат. Мамлекет деле ошондой. Эгерде биз өзүбүздүн мамлекетибизди, элибизди сыйласак, өзүбүздүн ички саясатыбызды, ички экономикалык мындай бир багыттагы иш аракеттерибиздин бардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен бутка коюп алсак, бардык мамлекеттер биз менен эсептешет, биз менен мамиле жасайт. Мен ушунга абдан толук ишенем. Ошон үчүн кээ бир убактарда баягы биздин чиновниктер кичине дипломатиялык жактан чабалдык кылып, жанакындай маалдарда айталык өзүнүн патриоттук, айталык инсандык
мындай пикирлерин ачык айта албаганы мени кичине өкүндүрөт да. Жанакындай маалдарда айталык ошол кишилер менен сүйлөшүп аткандар, сиздин ушул айткандыгыңызга чоң рахмат. Учуру келгенде сүйлөшөбүз, бирок биздин ички саясатыбызга аралашканыңыз туура эмес болуп калат деген сөз менен токтотуп коюш керек болчу. Ушул маалдарда тарапташтар күчөп ушул эле декабрь болуп президенттикти шайлоодо болтурбай коебуз же болбосо кайра революция болот деген сөздөр аттуу баштуу саясатчылардын деле арасында козголуп келе жатат да. Бирок тышкы серепчилер деп коелу, алар ошол эле 3 революция же болбосо мындай төңкөрүш болсо Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүгүн жоготуп кимдир бирөөлөр барып басып алат деген сөздөрдү айтышууда да. Кудай сактасын кайра эле ушул көрүнүш ишке ашып кете турган болсо буга ким күнөөлүү болот? Рахмат. Бул дагы орчундуу суроо. Мен Кудай сактасын дегенден айтайын, как ажы катарында Кудай сактаганды сактайт. А сактаганды сактайт дегенибиз, эгерде аракет кылып ушул сакталууга өзүбүз ар бир Кыргызстандын жараны өзүнүн салымын кошуп, ошонун негизинде жалпы бардыгын суммировать эткенде абдан чоң идея пайда болсо, Алла Таала сактайт. А эгерде өзүбүз бири-бирибизди сыйлап урматтабастан, жанакындык ынтымакка келбестен 4-чү революция жасайбыз деп атса, анда ким сактайт? Анда Кыргызстанды жок кылып алыш, бул эки жерде 2-4 деген эле барабар. Мен ошол жарандарга дагы бир жолу кайрылып айткым келет. Кыргызстан кимдир бирөөгө кереги жок. Аларга Кыргызстандын эли кыргыз эгемендүү мамлекет эмес. Аларга жакшы болсо рынок сбыта, өзүнүн товарларын алып келип сатканга, жерди, кенди өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланганга, айталык элибизди иштетип, ошондон пайда көрүүгө гана негизги аракеттер ушул. Мына мындай случай болбодубу? Улуу ата мекендик согушта Германия бизге, Советтер Союзуна согуш ачып, негизги максаты бир топ элдерди кырып, жок кылып, бирок жерди ээлеп калып, ошол жерди пайдаланып, биздин элибизди кул кылып иштетишке аракет кылган идеология болчу да. Бүгүнкү айталык ушул багытта ой толготкондордун идеологиясы ушул менен үндөш, теңдеш. Ошон үчүн ар бир төңкөрүш, ар бир революция дейбизби, мамлекетке эч качан пайда алып келбейт. Мына биздин коңшулаш өлкөлөргө, мурунку постсоветтик территориядагы өлкөлөрдөн артта калып калышыбыздын дагы бир себеби бул ошол тынымсыз көтөрүлүш, тынымсыз революция болгон негизде деп эсептейм. Себеби ар бир революцияда жок дегенде мамлекет 5-10 жылдык артка кетет. Эгер ушул багытта өлчөп эсептей турган болсок, значит биздин мамлекетибиз эгер ушул революциялар болбостон мындай бир плановый, элдин кызыкчылыгына иштеген бийлик кызмат өтөп атканда биз мүмкүн азыркы деңгээлибизге караганда жок эле дегенде 2-3 эсе жогору болмокпуз да. А эмне үчүн болбодук? Да, көп себептер бар, бирок ошонун негизги себептеринин бири мына 3-4 революция. Биз айтып атабыз 3 жолу деп, туурабы? Мен айтар элем 4 жолу алмаштык. Мына биринчи жолу Кыргыздын тарыхында болбогон, тагдырына такыр туура келбеген жанакындай ачкачылыкты объявить этип, бийликке каршы туруп, анан өзүмдү өзүм билем, өтөгүмдү төргүлем деп жерлерди басып алып, эмне мыйзамдын бардыгын тебелеп тепсеген бул 90-91 жылда болчу. Мына партиянын, конечно, бир топ кемчиликтери бар эле, бирок аны менен кошо анын абдан пайдалуу мамлекеттин келечегинин өсүп өнүшүнө чоң пайдасын тийгизген жактары бар эле. Биз эмне үчүн ошолор менен кошо бардыгын ыргытып салдык? А мына коңшу мамлекеттердин көбү ошону пайдаланды. Бүгүнкү деңгээли алардыкы совсем башка, биздин деңгээлге караганда 5-10 эсе жогору турат. А биз ошону жоготтук. Абсанат Масалиевичти эсибизде да. Мына силер жаштар анчалык байкабай калдыңар. Мына Абсанат Масалиевичтин акыркы мезгилинде бир топ жарандарыбыз жанакындай ачкачылык объявить этип, ала тоонун бардыгын ээлеп алып, анан кийин күпүлдөшүп, өзбек кыргыз жаңжалы да ошонун негизинен келип чыккан. Аны биз КДК деп койчубуз. Ада КДКлар айтып атат, биз Кыргызстанга демократияны алып келдик деп. Жок. Кыргызстанга урматтуу КДКнын мүчөлөрү, силер демократияны эмес, демагогияны алып келдиңер. Мына ошонун негизинде биз Кыргызстан өнүп өсө албай атабыз. Дагы бир жолу ушул багытта айтарым. Өткөн тарыхка сереп салыш
аны анализдеп жыйынтык чыгарыш бул келечекте чоң ийгиликке жетиш деген барабар. Бүгүн кайдан чыктык, кайсы жерге келдик, каяка барабыз деген ушул 3 суроонун үстүндө ар бир жаран ойлонуш керек, өзүнө өзү жыйынтык чыгарыш керек. Мен мамлекет кээ бир убактарда мына Кеннедин абдан бир жакшы сөзү бар. Мамлекет мага эмне кылып берди дебей, сен өзүң айтчы, мамлекетке эмне кылып бердиң? Ушул 30 жылда ушул турукташыбызга, мыйзамдашыбызга, өсүп өнүшүбүзгө туура жетекчилерди тандап, ошолорго добуш берүүбүздө эмне кылдык? Ар бир киши бүгүн ушул суроого жооп берген, милдеттүү жооп бериш керек. Себеби дагы абдан сенин айткан сөзүңө кошулуу менен айтам, биздин Кыргызстан бүгүнкү маалда жардын кырында турат. Эгер бери келсе өсүп өнүгүүгө, ары барса жок болууга алып барат. Эгерде дүйнөлүк серепчилер Кыргызстан жок болуучу мамлекеттердин катарында десе, алар асмандан алып же негизсиз эле айткан эмес. Алардын да өзүнө жараша ошондой жыйынтык чыгарыш үчүн себептери, фундаментальный себептери, причиналары, далилдери жана башкалары бар. Ошон үчүн биз аны терикпестен, аны угуп, анализдеп, ошонго карата ар бир жаран өзүндө толук системалуу реформа душасында өткөрүш керек, руханий дүйнөсүндө. Вот ошондон кийин гана биз мамлекетти оңдоп кетебиз, элдин турмушун оңдойбуз, каалаган максатыбызга жетебиз. Кудай да бизге жардам берет десек, жаңылыштык болбойт. Тоғонбек мырза, сиз менен маек курган абдан кызыктуу экен. Мындан кийин дагы сөзсүз сөз мурдагы бийликтеги кишилер кандай болгон, аткаминерлер кандай болгон, кайра сөз студиябызга чакырабыз. Рахмат. Жыйынтыктоочу суроо да. Кыргызстанда 30 жылдан бери сазга тыгып келе жаткан кадр системасы же кыргыздар өздөрү? Бир гана бул да интересный суроо. Эч качан эл өзүнүн тагдырын сазга тыкпайт. Себеби ар бир инсан жакшы жашоого укуктуу, милдеттүү и ошону мечтать этет. Бул кадр маселеси. Мына Улуу Сталин өз маалында айткан: кадры решает все деп. То есть кадр бардыгын чечет. Мамлекеттин алтын фондусу бул кадрлар. Эгерде биз кадрларды туура тандасак, туура кызматка койсок, жанакындай билимдүү, илимдүү, компетентный, анан турмушта бышып жетилген өтө таза инсандарды койсок, мен айтар элем, мамлекетибиз азыркы учурга караганда бери болгондо 10 эсе жогорку деңгээлде болмокпуз. А эгерде кадрларыбыз иш билбесе, билимсиз болсо, кокусунан келип калган болсо, анын үстүнө эң жаманы жегич, ичкич болсо, анда кандай кылып мамлекет оңолот? Себеби мамлекеттин күндө түшчү доходун, жанакындай кирешесин алар талам тартышка кылып жок кылып атса, мамлекет өсүп өнүшү кыйын. Мына чынында эле Кыргызстан, мына мен райкомдун биринчи секретары болдум, кийин ЦКнын экинчи секретарына чейин жеттим. Дегеним, Кыргызстан СССРдин маалында жоон ортодон жогорку мамлекет болчу. Кыргызстандын базасында ЦК КПСстин экинчи секретары Лигачев партиялык кызматкерлерди, горком, райком, обком, крайкомдордун, союздук республикалардын партиялык уюмдардын жетекчилерин чакырып, Кыргызстандын базасында Кыргызстан партиялык уюмунун принципиалдык иш аракетинин негизинде үйрөтүү үчүн семинар өткөргөн. Экинчиси Мараховский деген болгон, СССР Министер Советинин биринчи орун басары, Агропромдун төрагасы. Бул киши Совминин председательдерин, союздук республикалардын крайком, облсполкомдорду, чарба менен заниматься эткен инсандарды дагы Кыргызстандын базасында семинар өткөрүп, Кыргызстандын үлгүлүү иштерин ошолорго көрсөтүп, ошону үлгү катарында алар кабыл алсын деген. А бүгүнкү күнү айтыңызчы, кайсы мамлекеттин алдындабыз биз? Бүгүн наоборот бизге алып келиши мүмкүн. Кантип иштебеш керек? Кантип экономиканы талкалаш керек? Кандай кылып өнөр ал чарбасын талкалаш керек? Мына үйрөнгүлө Кыргызстандан деп алып келсе болот. Жанакындай передовой опытты үйрөтүүнүн ордуна. Ошон үчүн бүгүнкү учурда дагы ошол актуалдуу маселе, кадр маселеси. Эгерде биз кадрларды туура тандап, тууганчылыгына, жакынчылыгына, өзүнүн мындай бир кругуна же болбосо партиялаштарына ориентировать этпестен, чынында элдик бийликтин бутактарын
компетенттүү кадрлар менен койсок, бул биринчи критерия. Тазалык, мыйзамдуулук, өнүгүү өсүү болот деген. Биздин Назар Ньюс маалымат агенттигинин көзүн көрсөтүүсүнүн эрежеси бар. Келген конок өзүнүн каалаган кишисине эркин микрофон каалаган сөзүн айта алат. Рахмат. Бүгүн ошол 5 мыйзамды проектисин даярдаганга комиссия абдан иштеп атат. Мен анын комиссиянын иштөөлөрү менен таанышмын. Рахмат, убактысы менен кыйынчылык теңдемдерге карабастан абдан мөмөлүү, жемиштүү иштеп атышат. Бирок ушул айталык коллегаларга бир каалоом бар. Ушу бүгүнкүдөн пайдаланып айтарым. Урматтуу ошол баш мыйзамды проектисин даярдоо боюнча иштеп аткан жарандарга. Ушу бир любой инсан сунуш киргизгенге, өзүнүн пикирин айтканга бул чексиз укугу бар. Бул талашсыз маселе. Бирок айтарым, мына консенсуска келип бир топ беренелерди кабыл алдыңар. Бирок ошол сиздин айтып аткан сунушуңуз ошол кабыл алынган беренелерге карама каршы келеби, же ошону менен үндөш жолдошпу? Ушул жагына көңүл бөлсөңүздөр. Себеби көп эле талаш тартыш убакытты жок кылат. Анан кээ бир убактарда туура эмес чечимдерге чейин алып барышы мүмкүн. Ошон үчүн айтарым, мына азыр бир топ беренелер даяр болуп калды. Кийинки сунуштар ошо беренелерди окуп, маңызын чагып, ошону аңдап, түшүнүп туруп, анан кийин сунуш киргизсеңер, бул абдан жемиштүү, берекелүү, перспективный болмок да. Бүгүнкү ушул жагы да мени кичине ойлондуруп атат. Себеби ордунан тура калып эле, муну мындай кылышыбыз керек дейт. Дагы бирөө тура калып, жок, мындай кылышыбыз керек дейт. Жок, анда болбойт. Бул деген базар. Базар деп койсок жаңылыштык болбойт. Ал эми жанакы проектти даярдап аткан комиссияда мындай бир үзүрлүү, жемиштүү иштерди алып барыш үчүн кабыл алынган мыйзам, дагы бир жолу айтам, кабыл алынган мыйзамдарды аңдап, анын тиги данегине чейин чагып, түшүнүп, анан сиз берип аткан сунуш ошонго карама каршы келбей турган деңгээлде болсо, абдан тез, жемиштүү иш алып барылмак. Бир пример катарында. Мына курултай боюнча. Себеби курултайга менин пикир айтууга укугум бар. Себеби Аскар Акаевич 2 жолу дүйнөлүк кыргыздардын курултайын өткөрдү. Мен 2008 жылы августтун этегинде, 31-нде, сентябрдын башында Арсланбаб пансионатында 3 күн курултай өткөрдүк. 40 уру кыргыздын, жана сиз ошондой суроо бердиңиз, 40 уру кыргыздын курултайын өткөрдүк. Айталык, мына оң канатты өкүлдөрүн Кеңешбек Дүйшөбаев баштап келди. Сол канаттын өкүлдөрүн Дастан Исламович баштап келди. Ичкиликтер келди. Бардыгы 476 киши катышты. 3 күн өткөрдүк. Ушунда биз, себеби ошо маалда иштеп аткан Бакиевке оппозиция жок болуп калган Кыргызстанда. Оппозиционердин бардыгы ниже плинтуса болгон, авторитеттери. Значит, бул киши билгенин өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген ситуацияда биз ушунга мындай ачык айтып, кемчилдиктерин көрсөтөлү деген ниетте ошо курултайды өткөрдүк эле. Ошол курултай бүгүн бардык элибиз колдоп атканы, барын деп айта албайм, басымдуу көпчүлүгү колдоп атканы. Анан курултай боюнча бир топ уюмдар, жанакындай бирикмелер пайда болуп, алар да өздөрүнүн сунуштарын айтып атканы мени абдан сүйүндүрөт, ыраазы кылат. Бирок ушул жерде бир гана нерсени эсепке алсаңыздар, урматтуу жарандар. Классический мамлекет, дүйнөдөгү мамлекеттерде бийлик 3-кө бөлүнөт. Аткаруу бийлиги, сот бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан кээ бир жолдоштор айтып атыптыр, ушу мамлекеттик бийликке курултайды киргизебиз деп. Эмне бул 4-чү бөлүк болуп калабы? Бул деген дүйнөлүк практикага таптакыр туура келбеген. Мен силерден кем эмес, ушу курултайга балет эткен киши катарында, бирок бүгүнкү мыйзамдардын бардыгын, кабыл алынган беренелердин бардыгын аңдап, окуп, алардын тиги маңызына чейин чагып туруп айтып атам. Курултай коомдук көзөмөл органы боюнча калыш керек. Ушул сиздерден пайдаланып айтарым, ушул жагынан мындай бир талаш тартышты өтө эле өткөрбөстөн, ушу бир чечимге келсеңиздер, курултайды мына 10 жылдан бери 52-нчи беренеге киргизгенбиз. Маалында шу талашып тартышып, Роза Исаковнага Өмүрөк Чиркешевичке кирип атып, 52-нчи беренеге киргизгенбиз конституциянан. Бирок ошону иштөө принциптерин, мыйзамдарын
10 жылда жасабай койду. Себеби эч кимге керек эмес. Президентке керек эмес болчу. Парламентке да керек эмес, чиновниктерге да керек эмес. Кимдир кайсы бир орган алардын үстүнөн контролдогонду. А эми өзүңүз ойлоп көрүңүз. Эгерде бирөө үстүнөн бирөө контролдоп турганын сезсе, ал кааласа каалабаса да тазалыкка, тактыкка, мыйзамдуулукка барат. Эгер эч кандай контроль болбогонун сезсе, билсе, анда ал өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген принцип менен иштейт да. Ошон үчүн ушу курултайды көп эле талаш тартышка салбастан, ошол коомдук көзөмөл орган катарында калыш керек. Курултайга делегаттар шайланыш керек, депутаттар эмес. Депутаттар жогорку кеңешке шайлансын. Ал эми курултай келип 3-4 күн тийиштүү кишилердин отчетун угуп, ошого тиешелүү баа берип, кайра тарап кете турган орган боюнча калыш керек. Менин жеке пикирим, кимдир бирөөгө туура келбесе мен кечирим сурайм. Акырында бардык жарандарга кайрылам. Замандаштар, мекендештер, мекенибизди сактап калалык. Көп эле талаш тартышты негизсиз де факт азыр уже президенттик шайлоо онунда болуп атат. Муну бардыгыбыз билип атабыз, муну көпчүлүк колдоп атат. Демократиянын биринчи принциби азчылык көпчүлүккө башыйш керек. Ошон үчүн ушул көпчүлүк каалап аткандан кийин, ушуну колдоп аткандан кийин, ушунга өзүнүн пикирин, тууралыгын айтып аткандан кийин калган пикирдегилер кичине ойлонгула. Азчылык көпчүлүккө дагы айтам, башыйш керек. Ийгилик каалайм, мамлекетибиз, элибиз мындан кийин да өсүп өнө берсин. Рахмат. Телекомпанияга дагы сиз баштаган ийгилик болсун. Элдин мүдөөсүн, элдин каалоосун, элдин талабын туура жеткирген, эң чыгаан, бүгүнкү күнү эл сыйлаган компания болушун каалайм. Мындай компаниялар өтө аз, к сожалению. Бирок мен ишенем, что сиздин компания мындай авторитетке жетет деп. Рахмат. Айтканыңыз келсин. Мен Тойгонбек агай, биздин эфирге убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ушул Кыргызстандын келечегин, тагдырын ойлогон аксакалдар аман болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, Тойгонбек Калматов, саясий коомдук ишмер бизде конокто болду. Албетте Кыргызстандын келечеги өзүбүзгө гана керек. Өзүбүздүн тагдырыбызга, өзүбүздүн келечегибизге ташырытпайлы. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман бололу. Саламатта калгыла.